Кумтөр. Бул жерден 4 мезгилди бир эле учурда көрүүгө болот. Жайында кумтөр ысык деле болбойт. Ал эми кышында болсо катуу аяз болуп, шамал сай сөөктү сыздатып, суук -40 градуска чейин жетет. Кандай гана аба ырайы болбосун, кумтөрдүн экологтору жана инженерлери адаттагы жоопкерчиликтүү жумуштарына чыгышып, көптөгөн көзөмөл чекиттерден үлгүлөрдү чогултушат. Алар бардыгына байкоо жүргүзүшөт. Мөңгүлөрдүн кыймылы, суунун сарпталышы, аймактагы карьердин сыртындагы жыйылган малдар, жер кырчышынын сапаты, суу жана бардык айлана чөйрөгө тиешелүү нерселер көзөмөлгө алынат. And every mining company has impacts. It's impossible to avoid environmental impacts. Ар бир эле тоо-кен компаниясы жаратылышка таасирин тийгизет. Мындай ири өндүрүштө айлана чөйрөгө болгон терс таасирлерден качуу мүмкүн эмес. Бирок биз ага толук жоопкерчилик алганбыз. And that's what my job is to make sure that we're doing those things. Деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте бул жерде канаттуулардын 90га жакын түрү бар. Алардын көпчүлүгү келгин куштар. Бирок канаттуулардын 17ге жакын түрү аба ырайынын катаалдыгына карабай туруктуу жашашат. Сүт эмүүчү жаныбарлар болсо бир кыйла аз, болжол менен 13ге жакын түрү бар. Жайында чуурган суурларды, ал эми кышында түлкү жана аркар кулжаларды жолуктурууга болот. Жапайы жаныбарлар автоунаалардан, ызы чуулардан коркушпайт. Жаныбарлар алтын ылгалоочу фабрикадан чыккан калдыктарды сактоочу жайга жакын жерлерде өздөрүн ээн эркен жакшы сезишет. Кумтор продолжает работать в направлении по получению сертификата на использование цианида. Кумтөр алтын өндүрүшүнө байланыштуу цианид колдонуу күбөлүгүн алуу багытындагы иштер уланууда. Ишкана толук күбөлөндүрүүгө бир катар маалыматтарды топтоосу керек. Айрыкча калдыктарды сактоочу жайдын тегерегиндеги жапайы жаратылышка байкоолор жүргүзүлөт. Бул максатта компания жергиликтүү жана чет элдик адистерди тартып, бир кыйла чоң иштер жасалды. Ага чейин эле айлана чөйрө бөлүмүнүн кызматкерлери калдыктар сактоочу жайга эмес, кең жеринин бардык жеринде жапайы жаныбарларга мониторинг жасап келишкен. Также постоянно проводился мониторинг диких животных, но по всему руднику, не только на хвостохранилище. Жаныбарлар дүйнөсүнө мониторинг программасын иштеп чыгууга Кыргызстандын Улуттук Илимдер Академиясынын адистери жардам беришүүдө. Алар ген жерине дайыма келишип, айлана чөйрөнү коргоо боюнча иштердин кандай жүрүп жаткандыгын көзөмөлдөп турушат. Көзөмөлгө алынган объектилердин эң башкысы алтын ылгалоочу фабрикадан чыккан өндүрүш агындылары топтолуучу, калдыктарды сактоочу жай болуп саналат. Анын тегереги 7 секторго бөлүнгөн. Бул көзөмөлдөөчү 7 жерди ар таңда экологтор байкоо жүргүзүшөт. Анткени дале ушул таңкы убактарда канаттуулар өтө активдүү кыймыл аракетте болушат. Ар бир чекитте айлана чөйрөнү коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери канаттууларды чочутуп албаш үчүн мүмкүн болушунча кылдат мамиле жасашат. Адегенде экологтор унаадан сырткары чыкпай туруп, айлана тегеректи карап чыгышат. Эгерде жакын чөйрөдө жаныбарлар болбосо гана көзөмөл чекиттердин айланасында текшерүүлөр жасала баштайт. Мы осматриваем полностью территорию. Тут главное использовать телескоп, потому что маленьких... Биз аймакты толугу менен текшерип чыгабыз. Бул жерде эң башкысы телескопту колдонуу. Анткени кичине канаттууларды алыс аралыктан көрбөй калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан ар бир текшерүү учурунда биз телескопту колдонуп турабыз. Ал канаттуулар алыс аралыкта турганда көзөмөл жүргүзүүбүзгө жардамчы болот. На большом расстоянии от точки. Кыш мезгилинде болсо, калдыктарды сактоочу жайдын аймагында жаныбарлар дүйнөсү сейрек кездешет. Бирок бул жолку текшерүүбүздө экинчи чекитте кандайдыр бир кыймылдар байкалууда. Вот буквально утром 2 волка прошлись. Мына таң атпай түндүк чыгышында көздөй 2 карышкыр өттү. Алар абдан чоң салмакта экен. Издерине караганда 4 жаштан ашып калышкан. Таң эртеден болжолдуу саат 6-ларда өтүшкөн. Бул жерлерин кичине кар басып калыптыр. Где-то в 6 часов прошлись. Чуть-чуть снегом замело здесь. Издер дагы маалыматтар базасына киргизилет. Бул жаныбарларды кооптуу аймакта жүргөндөрүнөн кабар берет.
Демек бул жерде жаныбарлар өздөрүн жакшы сезгендигинин маанилүү бир далил экендигин билдирет. Фиксируем направление по компасу. Фиксируем среду обитания. Биз компас аркылуу багыттарды белгилейбиз. Андан кийин жаныбарлардын кайсы тилкеде жүргөндүгүн, жүрүм турумун аныктайбыз. Ал ачык суудабы же музда? Болбосо калдыктарды сактоочу жайдын жанында жүрөбү? Бизде бир канча варианттар пайда болууда. Поведение дикого животного. Бул жолу эки жуп карышкыр жөн гана жакындан өтүштү. Андан кийин планшетке жазылат. Эгерде кокустан өлүү бир жаныбар табылса, аны дароо лабораторияга жөнөтүлөт. Жана организминде цианиттин бар жогу аныкталат. Мындай учурлар да болгон. Бирок алар табигый себептерден улам өлүшкөн. Ал эми өндүрүш агындылары эч кандай себепчи болгон эмес. Также у нас есть карта для ежедневного мониторинга, на которой мы отмечаем. Мындан тышкары бизде карышкырлар пайда болгон жердеги күнүмдүк мониторинг үчүн карталар бар. Мына аларды чоңойтуп карап көрсөк, бүгүнкү күндөгү 23 октябрьды көрсөтүүдө. ТД2 чекитиндеги карышкырлар бар. Жана бардыгы планшетке тартылып, издердин бардыгы белгиленди. Андан кийин бул карталар көчүрүлүп, маалымат базасына жөнөтүлөт. Мониторингтен келгенден кийин Wi-Fi болгон жерден биздин байкоолорубуз жүктөлөт. По возвращении с мониторинга, там, где есть зона доступа Wi-Fi, наше наблюдение должно быть загружено. Маалыматтар базасында 2014 жылдан баштап ар бир күндүн белгилерин таба аласыз. Мына, мисалы 2016 жылдын 1 июлдагы көрсөткүчтөрү. Бул күнү экологдор суурларды көрүшкөн. Маалымат базасында муну тастыктаган сүрөт дагы бар жана мониторингти ким жасагандардын жазгандары сакталуу. Бардык күндөр маалымат базасына киргизилген жана ал жерден оңой менен өчүрүлбөйт. Ошондуктан экологдордун иштеринин жыйынтыгын жеңил эле текшерүүгө болот. Ал эми чогулган маалыматтарга караганда айванаттар жана куштар кумтөрдөн эч кандай зыян көргөн жери жок. Белгилей кетчү жагдай ген жерине мониторингти экологдор гана эмес, бардык кызматкерлер жасай алышат. Ишкананын бүт бөлүмдөрүнүн кызматкерлери жапайы жаныбарларга жолукканда атайын бланк толтуруп же нөөмөттөгүлөргө кабар беришет. Пала, экология. Да, слушаю. Восточная сторона ATP, архары в количестве 16 голов. Принято, спасибо за информацию. Ген жеринде мындан башка дагы мониторингтер жасалат. Жаныбарлардын саны гана эмес, мисалы суунун сапаты дагы текшерилет. Мындай учурда сөзсүз түрдө калдыктарды сактоочу жай өзгөчө көзөмөлгө алынат. Процесс токтоп турганда бул проба, мониторинг боюнча раз в день залат эртең менен. Процесс болуп атканда сезон учурунда биз 6 точкадан проба алабыз. 6 точкадан проба алып, ар бир 2 саат сайын ошо пробаны ошо жасап турабыз да. Андан эмнени көрөбүз? Бул плаштын бир точкада хоста канча цианид бар, биринчи прутта канча цианид бар, тазалангандан кийин экинчи прутта канча цианид калды, андан кийин үчүнчү сброс болорду, ошол жакта канча бар, өзүнүн определенный нормалары болот. Көзөмөлдүн дагы бир түрү бул ген жериндеги топурактарга байкоо жүргүзүү. Кумтөрдүн бардык аймактарында 1000ден ашык эсептегичтер жана көзөмөл системасы орнотулган. Алардын 200гө жакыны калдыктарды сактоочу дамбада жайгашкан. Здесь пизометры, термистры и инклинометры. Бул жерде термистр, пьезометр жана инклинометрлер орнотулган. Демек термистр менен биз дамбанын толук көлөмүнүн жана дамбанын негизги алды тарабынын температурасын өлчөйбүз. Ал эми пьезометр менен дамбадагы жана алдындагы суунун көлөмүн ченейбиз. Буга кошумча жер кыртышындагы суунун көлөмү аныкталат. Инклинометр болсо горизонталдык жылышууларды аныктоо үчүн колдонулат. За всевозможным горизонтальным смещением. Карьерде болсо кошумча дагы 2 атайын көзөмөл радар орнотулган. Ар бири $1 миллион турат. Алар ген жериндеги адамдын жете албай турган бөлүктөрүн көзөмөлдөп турушат. Алардын эң биринчи максаты карьердин турпатын жана Давыдов мөңгүсүн көзөмөлгө алат. Бардык мониторинг чекиттеринен келген маалыматтар радар сыяктуу эле инженердик бөлүмгө жана маалымат базасына келип түшөт.
Система Leica осуществляет именно мониторинг. Leica системасын биз бардык орнотулган мониторингтер аркылуу алып, аларды компьютер экрандарынан көрүп турабыз. Geomos Analyzer программасы ошол замат иштеп чыгып, ирмемде эле бир чекиттеги жылушууларды көргөзүп коет. Тагыраак айтканда, бир чекиттеги жылушуу болсо, биз аны туурасынан же тигинен экендигин анализдеп бере алабыз. Смещение точки мы можем проанализировать по горизонтальному или по вертикальному смещению этой призмы. Мунун баары адамдарга, техникага жана жаратылышка коркунуч жаратпаш үчүн тобокелчиликтерди аныктоого мүмкүндүк берет. Жаратылышты ген жеринен сырткары аймактарга чейин көзөмөлгө алынган. Мисалы, суу үлгүлөрү Кумтөр суусунун башынан баштап аягына чейин эң жакынкы калк жашаган айылдарга чейин алынат. Ал Нарын шары. Ал эми ген жери аймагынан 5 чакырым алыстыктагы сууда эч кандай кооптуу же айлана чөйрөгө зыяндуу эч нерсе жок. Мы находимся в конце зоны. Биз азыр суунун эң акыркы кошулган жеринде турабыз. Ген жериндеги бардык суулар Кумтөр суусуна куят жана бул жерден бардыгы толугу менен кошулат. Андан ары Кумтөрдүн таасири толугу менен жоголот. Кумтөрдүн мониторинг системасы мезгил сынагынан өткөн жана окумуштуулар тарабынан текшерилип келген. Улуттук илимдер академиясынын өкүлдөрү жергиликтүү адистердин жыйынтыктарын дайыма текшеришип, мындан тышкары өздөрү дагы мониторинг программаларына катышып турушат. Мисалы, алар кашкырлардын жер которушуна байкоо салып, Петров көлүнүн деңгээлин ченешип, суудан, абадан жана жер кыртычтарынан үлгүлөр алып, жыйынтыктарын чыгарып турушат. Кумтөр дайыма окумуштуулар менен бирге кызматташып, алар менен биргеликте бардык көзөмөл системаларын жакшыртып, канчалык кымбат болсо дагы жаңы ыкмаларды ишке ашырып келишет. Ген жеринде 1000ге жакын мониторинг чекиттери бар. Алар колдонулган суунун сапаты жана өлчөмү, өндүрүштүк, тиричилик агындылары, жаныбарлар дүйнөсүнүн абалы, абанын курамы, бош тектердин кычкылтек жаратуусу, тиричилик жана өндүрүш калдыктарын мындан тышкары аба ырайынын шарттарына мониторинг жүргүзүп турушат. Кумтөр жаратылыш үчүн эч нерсени аяган жери жок. Айлана чөйрөнү коргоо боюнча иш жүзүндө татыктуу үлгү көрсөтө алды. Сөзсүз түрдө тоо өндүрүшү айлана чөйрөгө болгон терс таасирлерден толугу менен кутула албайт, бирок аны албетте кыскарта алышат. Муну иш жүзүндө Кумтөр көргөзө алды. Сууларды жана агындыларды тазалоо системасы.